Урматтуу теле көрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде ушул сааттарда алынган жаңылыктар кыскача топтому. Аны менен таныштырып, мен сиздерди Исан Нурбаев. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда коронавирустан катталган 1 жылдан бери бул оору 3400дөн ашуун медициналык кызматкерге жугуп, 104-ü каза болду. Оору жуктурган жана андан каза болгон медициналык кызматкерлерге кенемте төлөп берүү боюнча министрликке 2800дөй арыз түшкөн. Оору айыккан 1500дөн ашуун медициналык кызматкерге 200 000 сомдон кенемте берилди. Ал эми каза болгон медиктердин үй бүлөсүнөн 60 арыз түшүп, 32 үй бүлөгө 1 миллион сомдон кенемте төлөндү. Жалпы кенемте төлөөгө 185 миллион сом жумшалган. Каратаев кенемте төлөөнүн тартиби 2021 жылдын 11 январдан тарта өзгөрөөрүн мындан ары вирус жугузуп алган дарыгерлерди изилдеп, чечим чыгаруу милдетин ооруканадагы жетекчиликке берилгенин айтты. Маалыматка караганда вирус жугузуп алгандар үчүн кенемте 75 000 сомдон түзөт. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал курчуп кетсе, дары-дармек жана медициналык кызматкерлер үчүн жеке коргонуучу каражаттар 2 айга жетет. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Мадамидин Каратаев 18 мартта брифингде билдирди. Жасалма дем алдыруучу жабдуулар, ооруну дарылоого керектүү аппараттардын баары жетиштүү. Эгер абал курчуп кетсе, биз 2020 жылдагыдай мектеп клубдарга стационар ачпай, ооруканалардын баарында вирус болгондордун дарылоо үчүн даярданып жатабыз. Бүгүн 18 мартта Кыргызстанда коронавирус катталганына 1 жыл болду. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 87 143 кишини түздү. Анын 84 031-и айыгып чыкты. Бишкек шаарындагы жугуштуу ооруканалардын клиникасында 2020 жылдын 18 мартынан бери 1000ден ашуун адам коронавирус менен ооруп түшкөн. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020 жылдын март айынан тартып оорудан кайтыш болгондордун жалпы саны 1485 кишиге жетти. Бишкектеги Ленин райондук сотунун имаратынын алдында Манас аэропортунун башкармалыгынын мурдагы төрагасы Эмир Чукуевдин тарапташтарынын акциясы өтүп жатат. Алар Чукуев таза иштегенин негизсиз кармалганын айтып, анын абактан бошотуп эркиндикке чыгарууну талап кылышууда. Анын жакындары абакта отурган Чукуевдин ден соолугу начарлап кеткендиктен жок дегенде үй камагына чыгышы керек деген талап коюшуп турушат. Чукуев 9 февралда Туркиянын Гата хава жолдору ва тасмачылык компаниясына эл аралык жүк ташуу боюнча жеңилдикти мыйзамсыз берген жана ошонун айынан мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген деп кармалган. Ленин райондук соту 8 февралдагы чечими менен ал 6 апрелге чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Эмир Чукуев Манас аэропортунун башкармалыгынын 2015 жылдан 2018 жылга чейин жетектеген. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациясынын отуруму жыйынтыкталды. Жолугушуу Тажикстандын Согди облусунун Гулистан шаарында өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын делегациялары эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалары генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев менен генерал-полковник Саймумин Ятимов жетектеди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселеси боюнча кызуу пикир алмашуу жүрдү. Кеңеш менин алкагында улуттук маселелер боюнча жана типографиялык жумушчу топтордун жолугушуусу өтүп, анын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чек арасы делимитациялоо маселесин талкуулашты. Кеңеш менин алкагында чектеш аймактардагы чыр-чатак абалдарын келип чыгышынын алдын алуу багытында өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиевдин жана Согди облусунун төрагасы Ражаббой Ахмадзонанын жолугушуусу орун алып, ага Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Тарапташтардын макулдашуусу боюнча Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны Кыргызстандын аймагында өтөт. Кум шекер жана өсүмдүк майын экспорттоого тыюу салды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү брифингде Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. 2020 жылдагы статистикалык маалымат боюнча кум шекердин 56% ата мекендик компаниялар өндүрөт. Калган 44% коңшу өлкөлөрдөн импорттолот. Орусия, Казакстан жана Тажикстанда кум шекердин кымбатташы Кыргызстанга да таасирин тийгизгенин байкалууда. Азыркы учурда өлкөдө эң керектүү азыктардын таштыгы жана жол бербөө жана алардын баасын түшүрүү үчүн премьер-министр токтомго кол койду. Ага ылайык өлкөдө кум шекер жана өсүмдүк майын экспорттоого тыюу салынат, деди Жаныбеков. Министр белгилегендей, азыркы учурда эң зарыл болгон азык-түлүктүн жетишсиздиги байкалбайт. Мындай чара аргасыздан жана убактылуу болуп саналат. Юстиция министринин жаңы орун басары болуп Канатбек Сманалиев дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Бул тууралуу министрликтин басма-сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүн 18 мартта жаңы орун басарды министр Асель Чынбаева эмгек жамаатына таанышырды.
Канбек Сманалиев буга чейин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин юридика факультетинин деканы болуп иштеген. 4 мартта министрдин дагы бир орун басарлыгына Зарема Аскарова дайындалган. Буга чейин юстиция министринин орун басары Максатбек Исеналиев жана Манас Сарымсаков берген арыздарынын негизинде ээлеген кызматтан бошотулган. Биринчи вице-премьер Артем Новиков өлкөдөгү мугалимдер менен мектеп көйгөйлөрүн талкуулап жатып, аларды эч нерсе жашырбай ачык айтууга чакырды. Эгер көйгөйлөрдү айткан үчүн Билим берүү Илим министрлиги тарабынан кодолоо болсо, жетекчилерин кызматтан алууга турганын эскертти. Бүгүн сиздер менен ачык жана аябай жакшы диалог болот деп ойлойм. Мен атайын министрликтен мектеп жетекчилерин, ата-энелер комитетинин активдүү мүчөлөрүнүн катышуун сурандым. Кээ бирлери онлайн түрүндө катышып жатат. Бардык көйгөйлөрдү ушул жерде отуруп кенен талкуулайлы. Мен айткан сөздөрдү үчүн министрлик тарабынан эч кандай кодолоо болбошуна кепилдик берем. Эгер ошондой кылып баштаса, өзүм министрди же орун басарын иштен алуу үчүн премьер-министрге сунуштама берем. Келгиле, эч нерсени жашырбай, көйгөйлөрдү талкуулайлы, деди Новиков. Жыйында мектептеги жаңы окуу программасынан тарта билим берүү мекемелериндеги акча чогултуу маселесине чейин талкууланууда. Экономика жана каржы министринин орун басары Данияр Иманалиев жаңы паспортторду берүү жараяны күз айына чейин созулушу мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал өкмөттүн 18 марттагы жыйынында билдирди. Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматы чет өлкөгө чыгуучу паспортторду 1-майдан тартып берүү аракеттери жүрүп жатканын кабарлаган. Жалпы жарандык паспорттун жаңы муундагы биометрикалык үлгүсү Кыргызстанда 2020-жылдын 25-декабрынан бериле баштамак. Кийин апрелге жылган. Жаңы үлгүдөгү паспортторду даярдоо боюнча тендерди Германиянын Mühlbauer компаниясы утуп алган. Бирок принтерлерге байланыштуу техникалык себептерден улам жаңы бланктардын Кыргызстанга келиши кечеңдеп жатат. Жаңы паспорт боюнча план ишке ашпай жаткан үчүн 9 мартта өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиевке сөгүш жарыялап, анын орун басары Тилек Батыркановду иштен алган. Чет мамлекеттерге чыга турган жалпы жарандык паспорт биометрикалык үлгүдөгү болбогондуктан АКШнын администрациясы 2020-жылдын 31-январынан тартып кыргызстандык жарандардын иммиграциялык визаларын жана грин-картка чектөөлөрдү киргизген. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур телеканалынын эфиринде күндүзгү кабарлар топтомун көрдүңүз. Аны менен сизди Иса Нурбаев тааныштырдым. Бул жана башка жаңылыктарды экрандагы даректер боюнча биздин мобилдик тиркемеден тапсаңыз болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.